Урматтуу ушул бүгүнкү биздин Кадамжай районунун айымдары десек болот. Энелерибиз, ага элчек энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз. Сиздерди мына кирип келген дагы эле жаз майрамы 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мырзалардын атынан сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуп, биздин дайыма биздин жаркылдаган жарыбыз болуп, үйүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Ден соолугуңуздар чың болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы, кымбаттуу энелер, ардактуу апалар жана урматтуу эже карындаштар. Мына бүгүн биз сиздерди бүгүн ушу Кадамжай районунун борбору болгон Кадамжай шаарында сиздер менен ушу жакшылык дастурконунун үстүндө көрүшүп турганыбызга албетте биринчиден Алла Таалага чексиз ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге биз ушу Кадамжай районунда канчалаган бир жылдын ичинде көптөгөн ушундай жакшы иш-чаралардын үстүндө көрүшкөнүбүз менен, бирок бүгүнкү сиздер менен көрүшүп жаткан, бүгүнкү сиздердин алдыңыздарда чыгып сүйлөө мен үчүн абдан эң жакшы күндөрдүн бири деп айтсам туура болот. Себеби биз өзүбүздүн Кадамжай районунда эмне деген эмгектерди кылып, эмне деген кандай деген ушу балдарды төрөп
балдарды өстөрүп, ушул даражага жеткизген, жалпы эле ушул адамзаттын ушул дүйнөнүн эң кымбаты болгон аял затына куттуктап отурабыз. Мен ойлойм, бүгүнкү ушу сиздер менен көрүшкөн жакшы күн, эң аввал ушул бардык каалоо тилектер, ардактуу энелер сиздер үчүн. Албетте 8 март эл аралык майрам. Бул бир гана 8 март күнү майрамды салтанаттуу түрдө көп жерде майрамдабастан, мен ойлойм, ушу 8 март 365 күн болсо, бардыгы ушу сиздердин майрамыңыздар. Себеби аял заты бар болгон, аял зат болгон үчүн мына биз бар дегендей. Урматтуу энелер, урматтуу эжелер, мен ушул райондун жетекчиси катары эң алгач Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы жамааттын атынан, районубуздагы бардык мырзалардын атынан, ушу жетекчилердин, жетекчи мырзалардын атынан, өзүмдүн атынан сиздердин бүгүнкү жакшынакай жаз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктоого уруксат этиңиздер. Албетте, аялдын бул дүйнөдөгү ордуну баарыбыз билебиз. Канчалаган бул дүйнөдө жашап, канчалаган жакшы иш кылбайлың, канчалаган сооп иштерди кылбайлың, бирок ошол энебизди, аялды урматтап сыйлабасак, анда бизге бейиштин эшиги жабык деп айтсак туура болот. Себеби пайгамбарыбыз, бийик пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам дагы бекеринен айтпаса керек, бейиштин эшиги эненин таман астында деп. Ошондуктан сиздерге канчалаган сый көрсөтпөйлүң, канчалаган сиздерди урматтап сыйлабайлың, биз бул сиздерден болгон карызыбызды биз кече албайбыз деп айтсак туура болот. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып, азыркы учурда сиздер көптөгөн мына аял жар, аял эне, аял ишкер, аял маданият кызматкери жана көп коомдо көп иштерди аткарып атасыздар. Бул сиздерди, мен ойлойм, аялдын чындыгын айтканда эрктүүлүгү аялдын табияттагы кыйындыгынан болсо керек. Себеби көптөгөн эркектерибиз, азыркы учурда мырзаларыбыз ошо сиздердин көтөрүп жаткан жүгүңүздөрдү, мен ойлойм, эгер Кудай Таала ошол эркекке берсе, анда эркек көтөрө албаса керек мырзаларга. Ошондуктан сиздерге эң аввалы, жалпыңыздарга эң аввалы ошо бүгүнкү биздин сый тамакка келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде отурган бардык энелердин мен каалайт элем, ушу өмүрүңүздөр эң аввалы узун болсун. Кудай Таала кандай тилек максаттарды кылсаңыздар, Кудай Таала тилек максатыңыздарга жеткизсин. Эненин эң негизги эле, мен ойлойм, бул жашоодо тилеги өздөрүнүн ушу төрөгөн уул кыздары жакшы болсун, адам болсун деген эң жогорку тилек болсо керек. Ошол тилек максатыңыздарды Кудай Таала ишке асырсын. Дайыма ушу биздин төрүбүздүн көркү болуңуздар. Дайыма сиздердин ушундай сый тамактын үстүндө гана, жакшылыктын үстүндө гана сиздерди көрөлүм. Биз районубузда канчалаган ушул аял заттарыбыз бар. Албетте бүгүнкү ушул сый тамакка келбеген биздин жалпы районубуздун аял заты дагы, ушу энелер, эже карындаштарыбыз баары татыктуу ушул жерде отурганга, бирок тилекке каршы бизде ушундай чоң имарат жоктугуна байланыштуу колдон келишинче ушул биздин районубуздун бардык айыл аймактарынан, мекеме ишканалардан ушул келип чакырып, бир аз болсо дагы ушул сиздерге сый көрсөтөлүм деген ниетибизге келгениңиздер үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Өркүнүңүздөр өсө берсин. Дайыма ушул үй бүлөңүздөрдө жакшылыктарга биз дагы Кудай Таала сиздердин үй бүлөңүздөргө жеткизгенге Кудай Таала жеткизсин. Жүзүңүздөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Чын рахмат. Дорогие женщины, здесь сидят еще представители. Мы всегда гордимся, что наш район многонациональный район. Здесь у нас живут более 30 национальностей, русские, корейцы и другие. Поэтому я хочу поздравить, здесь еще сидят многие наши заслуженные учителя, многие наши заслуженные жители Кадамжайского района. Позвольте от имени Кадамжайской районной государственной администрации и от всех мужчин нашего района, от руководителей и от тебя лично поздравить с международным
Днем женщины. Конечно, мы всегда говорим, что только 8 марта мы особое уделяем вам внимание, но я считаю, что Международный день не только это 8 марта. Международный женский день это каждый день года. Поэтому вы этого заслуживаете. Я хочу вам пожелать долгих лет жизни, здоровья. Пусть в вашем лице всегда в вашем лице сияла улыбка. И всегда мы будем рады вас, всегда вот в таких мероприятиях видеть вас. Желаю семейного счастья и больших успехов. С праздником еще раз, дорогие женщины. Спасибо.